Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, момун мусулман деп тургандар. Мынакей биздин Акент Аманат коомдук фонду Индияда Фордс клиникасында турабыз азыр. Мынакей Индия шаарында бул жакка келгенибиздин башкы максаты өзүңүздөр жакшы билесиздер, балким билбегендерге кабардар айтып кетейин. Негизи биз буга чейин дагы бир келип кеткенбиз. Азыр дагы фонд 4 кишини алып келген, боор ооруга чалдыккан жана онкологический костный мозга деп 2 жашар Татнайым карындашыбыз, 47 жашта Кубаныч бир тууганыбыз, Алайдан Эйлеман бир тууганыбыз жана Нарындан Айдана деген карындашыбыз бар. Мына негизи бул фонддун демилгеси менен 10 киши боордон операция болуп чыккан. Андан сырткары 2 киши бөйрөктөн, 2 киши жүрөктөн операция болуп чыккан. Баардыгы Кудайга шүгүр, баары жашап атышат. Анан биз келгенибиздин башкы максаты, биз буга чейин жанагы Алайдан Мергүл деген карындашыбызга араңдан чогулткан акчабызды туура эмес пайдаланып, жолсо бирөөнүн ушундай чөнтөгүнө жетип алгандан кийин бул жакка келип так териштирип, болбосо баягындай айта кетейин, мисалы биз бир ушу ооруп аткан инсандарга гана эмес, ортодогу баягындай кыргызча айтканда далдалчы, ортомчу инсандардын курсагына, чөнтөгүнө да иштеп жүрүппүз. Бирөөнүн чөнтөгүнө да иштеп жүргөнүбүздү байкап, билип, биз араңдан элден 1 сомдон, 2 сомдон, 100 сомдон эл ушул инсандар жакшы болуп кетсе экен деп берген акчасын дарегине жеткирели. Дарегине жеткирип туруп Индияга салып жиберсең, Индиядан бул жактан тосуп алышып, ушундай туура эмес пайдаланып акчасын туура эмес алып койгон инсандарды көргөндөн кийин өзүбүз келдик. Мына кече дагы мен айтам, ошо 10 кишиден кийин 5 киши көтөрүп чыгып, 5-10 тең каражатты чогулуп, андан сырткары 5-10-ун бириси ошо Алтын эжекебиздин донору чыкпай калып, 4-өөсү келип турат. Негизи максат, айта кетейин, ошол биз араңдан элден чогулткан каражатты бирөөнүн чөнтөгүнө салып албайлы, болбосо өзүбүз ушул инсандарга баш көз болуп турайлы деп мына ушул Индияга келип турабыз. Индияга келгенибизге чейин дагы биз Кыргызстанда жүргөндө биздин ушу Акниет Аманат группасында биздин агаларыбыз мына ушул карындашыбызды могул жерде басып жүргөнүн, аябай кыйналып жүргөнүн, тартып жөнөтүп каражаты жетишпегендигине бул карындашыбыз өзү ушу Индияга жөн гана ушу анализдерин тапшырып, лечение кылып кетейин деп эле келген. Бирок мына 2 күн болду, операциядан чыкты, Кудай буйрса, бутунан операциядан чыкты, жакшы чыгып алды. Анан айта кетчү маселе, мекендештер, бир туугандар, чынында жүрөктү ыйлатарлык тагдырларды көргөндө кайдыгер карап тура албайт экенсиң. Мына ушу кече эжекебиз буга чейин кайрылып жүргөн кече мен келген күнү эле ушу телефондо байланышып, ушундай жүрөктү сыздаткан үнүн угуп, деги менин кызымдан кабар алган киши барбы? Биз деле кыргызбыз го. Бизден кабар алган киши барбы деги? Негизи ушул жумуштун үстүндө сиздер жүрөт экенсиздер. Келип жок дегенде элге алып чыгып, жардам берип коюңуздар деп суранам деп аябай бир ушундай денеңди титиреткен, кайрылуу болгон. Мына Кудайым бүгүн насип эткен экен, мына келип турабыз. Урматтуу кыргыз элим, бир туугандарым, мен жап-жаш мына карындашыбыз, караңыздарчы, 13 жашта. 10 күнүнүн бир күнү ачык элек. Ушул карындаштарыбызга, бир туугандарыбызга биз жигит болуп туруп, жигиттик сапатыбызды көргөзүп, мына ушул аял затын, айымдарды, карындаштарыбызды биз коргой албасак, анда биздин жигиттик сапатыбыз кайда деп кетерлим. Мен дайым айтып келем. Урматтуу кыргыз элим, келиңиздер, мен ушул карындашымдын мындай абалына кайдыгер карап тура албайм деген инсандарга кайрылып кетем. Мына апасынан угасыздар, өзү 13 жашта, эчке айтып өтүп кетсеңиз, мына өзүңүздөр келгениңиздерге көп болуптур. Лечение кылдыңыздар, башка больницада жаттыңыздар, буга чейин сиздер жөнүндө бүт маалыматым бар. Өзүңүз мына бүтүн элибиз көрүп атат, бүтүн кыргыз журтубуз көрүп атат. Өзүңүз түшүндүрүп айтып кетсеңиз. Кызым Айшурек 13 жашта, бул оору менен 1 жылдан бери күрөшүп келет. Биринчи жолу операциясы жабылат өткөн. Алар бул онкологический экенин билбей бычак тийгизип коюшкан, ошондон өрчүп, шишеге күчөп кеткен. Андан Бишкекке келсек, Сабыр Жумабеков операция кылып берем, гарантия бере алам, кызым басып кетет дегенден ага операция бергенбиз. Операцияга бердик, андан түзүк боло албады. Операция болгондон кийин бутунан суу чыгып,
ирим чыгып ушундай 5-6 айдан бери ушинтип жүрөт, баса албай. Анын үстүнөн бул онкологический болгон үчүн экинчи жолу Бишкектен ача алышпады, себеби башка органына өтүп кетет дешип. Бишкектен 3 курс химия алдык, ал химия албай туруп операция жасап койгонуңар үчүн бутун өлкөсүнө метастаз кеткен, башка органдарына өтүп кеткен. 4-нчү стадиядагы рак деп Бишкекте врачтар ошенткенден шыпа издеп бул жакка алып келген. Себеби бизде Бишкекте онкологиялык орунду далилдей турган аппарат жок экен. Бул жакта PET-скан деген аппарат бар экен. Ошол именно раковый клеткаларды көрсөтүп турат экен, кайсыл жеринде эмне бар. Бул жакка келип PET-сканга түшкөндө бул врачтар айтышты, 4-нчү стадия эмес, 2-нчи стадия, өлкөсүндөгү метастаз эмес деп. Себеби бул кичинекейинде пневмония болгон, пневмониядан калган ачактар ошо дак боюнча кала берет экен. Ошону биздин Бишкекте врачтар метастаз кеткен дешип 4-нчү стадия деп айтышкан экен. Ошол анан түшүнүктүү эже баардыгы, балким кээ бир инсандар эми медицинский жакты түшүнбөйбүз да. Мындай айтканда бүгүнкү күндө кыз операция болуп чыкты. Операция болуп чыкты бул жактан. Буга чейин кимдерге кайрылдыңыздар? Буга чейин Элим Барсаңбек фондуна кайрылдык. Андан ишенбегендер көп болот экен, эми чындап эле ушундайбы, ошол кызга паспорт берилеби деген ар кимдин ар кандай ою бар экен. Эми мен такыр жардам албадык деп айта албайм. Жакшы, ар ким колунан келген жардамды берип атат. Элге чыккансыздар буга чейин? Элге чыккансыздар? Видеолор деле өзүбүз эле тартып чыктык. Өзүңүздөр тартып, эч кандай фонд тарабынан эмес. Түшүнүктүү. Буга чейин өзүңүздөрдүн мындай айтканда бир аз элдин жардамы менен келдиңиздер, бир аз элдин жардамы, тууган уруктарыбыз менен келгенбиз. Анан булар гарантия беришкенден кийин бирөөдө ушул жактан лечение алып кетели деп калып калдык. Анан азыркы күндө акчадан кыйналып турабыз. Абал кандай азыр? Операциясы жакшы өттү, ийгиликтүү өттү. Буюрса басып кетет жакында деп жатат врачы. Анан эми бул онкологический болгондон кийин, операция кылгандан кийин дагы 1-2 курс химия алышыңар мүмкүн. Дагы аппаратка түшүп, бул жагын дагы 1-2 ай лечение алышыбыз мүмкүн. Ошого акчадан кыйналып турабыз. Ошон үчүн сизге жардамга кайрылгам. Түшүнүктүү. Канча акчага операция жасалды бул жерде? Бул жерден 4,5 миң долларга жасап. 4,5 миң доллар. Төктүңүздөрбү анысын? 2,5 миңден төгүп элекпиз. Каражат жок, жетишпейди. 2,5 миң доллар. Азыр сиздерге канча каражат жетишпей турат ошондо? 2,5 миң операциясы болсо дагы 1-2 курс химия алсак, ар бир курс химиясы 2 миңге жакында болот. 2 миң рупийден же доллардан? 2 миң доллардан. 1,5 миң доллардан 2 миң долларга чейин. 3,5 миң. 5-6 миң доллар жетпей турат экен, значит. Сен бул жерде сабак окудасыңбы? Мен жана кирсем, апам келгенге чейин кирсем, сабагыңды окуп отурупсуң да, сабак окуйсуңбу? Сабакка даярданасың? Жазып өтөрмүн. Намаз окуйсуңбу? Жок, эми үйрөнүп баштадым. Жакын. Үйрөнүп баштадым. Могу тетрадьтарыңды ачып көргүчү, эмнени жазып атасың? Мен жазып, алпосмун өмүр баарын жазып почеркин оңдоп. Колуңдагы гана эме паспортту неме аласыңбы? Намаз окуйн деп даярданып, же аракет кылып үйрөнүп атасыңбы? Намаздарды жаттап алды баарын, буюрса, бирок Өзү айтсын да. Үйрөнүп атасың. Намаз окуйн ниетиң барбы? Кудайдан сурап атасың? Жардам бер деп сурап атасың Кудайдан. Бар, жакшы болуп, кызык болбой, Мындай кыргыз элин бар, кыргыздын уулдары бар, таштап койбойт эч качан, жардам берет, буюрса, кызык болбой. Мына биз да кайдыгер карап турбайбыз, колубуздан келишинче жардам беребиз, Сен жалгыз эмессиң, апаң да жалгыз эмес. Кыргыз элин бар, кыргызды эч качан таштап койгон эл эмес. Сөзсүз жакшы болсун, Сен Индияга келип, ойлоо, мен жалгызмын, эми кантип кетем, эмне кылам деп кыжалат болуп сарсан болбой, Сөзсүз жакшы болуп, операцияң ийгиликтүү чыгыптыр, нар жагы дагы сонун болот буюрса, Аллах сөзсүз берет. Аллах Таалам ушундай сүйгөн пендесине оор дартты бергенден кийин шифасын ошо сөзсүз берет. Ошо колуңдагы нерсени тартканча Аллахтан суранып, жардам суранып, буюрса мен бул жерде болом, дагы бир 10 күн, бир жумадай болом. Келген сайын кабар алып турам, Кыжалат болот. Бутуң кандай? Бутуң жакшы элеби? Кандай болчу? Бутка сөөккө темир койгон дештиле, Ала 130 мм жери чирип, ошол чирген сөөктү алып ордуна протез коюшкан.
Оорутпайды азыр жакшы, мурундан кичине жакшыбы? А? Буюрса жакшы болсун. Мынакей, урматтуу кыргыз элим, момун мусулман беркуландар. Чынында момундай абалды көргөнүңдө эмне деп сөз айтаарыңды да билбей калат экенсиң. Ушул инсандар менен кошо жүрүп, чынында өзүң дагы кошо ооругандай, өзүң дагы ушул инсандар менен кошо ооруп турат экенсиң. Анткени ушулар жакшы болсо өзүң дагы жакшы болгондой сезет экенсиң. Мен учурдан пайдаланып дагы бир жолу кайрылып кетем. Урматтуу кыргыз элим, келиңиздер. Бир келген 5 күндүк өмүрдө мына ушул жумушубуз калат. Мына ушул сооптуу жумушубуз менен барабыз чыныгы жашоого. Бүгүнкү акчабыз, дүйнөбүз менен бара албайбыз. Мына бүгүнкү ушул соопторубуз менен барабыз. Биздин бул Индияга келген ар бир кадамыбызга Кудай буйрса, Аллахтан чексиз соопторду жазып атат деген аракет, үмүт, ниеттебиз иншалла. Биз бул жака бир сом үчүн келген жокпуз. Ушул инсандардын бир жакшы болуп кетүүсүнө себепчи болуп калсак экен, мына кошо алып келген инсандардын дартына шифасын табып кошо ала кетсек экен деген аракеттер, мекендештер, туугандар. Ойлобоңуздар, бул жака келсе эле Медер Ак Ниет Аманат фонду ушундай кептерди угуп атам, адамдарды ташып атат, бир пайдасы бар үчүн болуп атат деп. Кечирип коюңуздар туугандар. Туура мага бир убакта мен мурунку келгенимде бул жердеги котормочулар, больницалар мага айлык сунуштаган. Мен ушундай принципке туруп, мага айлыгыңыздардын кереги жок. Сиздер ойлобоңуздар, бул жака мен акча үчүн келгеним жок. Мен бул жака соо үчүн келдим деп жообун бергенде, мына азыр башка инсандар менен кызмат кылып атышат ошол инсандар. Албетте баардыгыбызды Кудай карап турат, Аллах карап турат, эмне кылып атканыбызды. Ошондуктан ар бир сөзүбүздү ойлонуп сүйлөйлү, туугандар. Биз сөз бар, ит үрөөрөт, кербен жүрөөрөт дейт, биз аракетти кылабыз иншалла. Мына ушул карындашыбызга колубуздан келишинче жардам берейик, мен ушуга чакырам. Эгерде сизге жардам берүү үчүн кандай кылып байланышып, кандай кылып кыргыз элим кантип сиздер менен байланышат? Айтып кетиңизчи. Номерибизди жаздырсак болот да силерге. Номериңизди бул жерден да айтып кетсеңиз, эл сомуңуз барбы? Эл сом бар, ооба. Канча ошол эл сомуңуз? 772 менен 45 73 70. 772 менен 45 73 70. 73 70 эл сомуңуз. Биз Сбербанк карта ачылганбы? Сбербанк карта Москвада бир тууган энем бар, ошонун картасы. Кимдин атында? Боржоев Медербек деген. Боржоев Медербек дегендин атында Сбербанк карта ачылган экен. Мен ошолордун баардыгын комментарийга таштайм. Ошол жактан көрүп, колуңуздардан келген. Бир сом болсо деле салым кошуп коюңуздар. Менин арзыбаган жардамым эмне болмок эле деп таң калбаңыздар. Сиз менен биздин арзыбаган жардамыбыз Кудай буйрса мондай көбөктөрүбүздүн, карындаштарыбыздын, бир туугандарыбыздын өмүрүн сактап калат деп биз ишенебиз. Баардыгыңыздарга чоң рахмат, кайрымдуу ойлуу мекендештер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.